Өзүңүздү тааныштырып кетесизби? Мен Абдиев Алмаз, геомаалымат борборунун жетекчиси. Айтсаңыз, азыр бүгүн ушул электрондук өкмөт долбоору боюнча сиздер Кореядан тажрыйба алмашып атасыздарбы же бул иш-чаранын максаты? Бул иш-чаранын максаты компьютердик программалардын ачык коддуу компьютердик программалардын колдонулушу. Бул программалар ар кайсы тармакта колдонулат. Электрондук өкмөттө эле эмес, андан башка тармактарда дагы. Биз каттоо мамлекеттик каттоо кызматына карайбыз. Биз биринчилерден болуп ушул ачык коддуу программаларды колдоно баштаганбыз 5 жыл мурун. Негизинен карта жасаганга, геомаалыматтык информация деп коет биз. Карталардын деле электрондук түрүнө. Андан башка дагы бул биздин базабыз дагы ушул программалардын негизинде колдонулган. Ошон үчүн бул кореялык биздин партнерлор бизге жардам беретинде ушундай форум өткөрүп атат. Форумдун катышуучулары көбүнчө ушул маалымат тармагында иштеген кишилер, ар кайсы мекемелерден келген. Алардын ушул тармактагы билимдерин чоңойтуш үчүн да. Буга чейин айтсаңыз, башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары менен бөлүшкөнбү? Ошондо бүгүн Кореяныкы буга чейин кандай болгон? Бул эми бүткүл дүйнө боюнча ушул кыймыл болуп атат, ушул тарапты көздөйм. Жанагы ачык коддуу дегенибиз ал акысыз бериле турган программалар, аларга менен параллельно кеткен коммерциялык программалар бар. Аларга акча төлөп сатып алышат, анан колдонушат. Бирок баарына маалым болгондой, коммерциялык программаларды колдонгондо көбүнчө биздин өлкөдө пираттык жол менен колдонушат. Анткени алар кымбат, акчасы жетпегенде ошол жолго барып атышат. Бирок ошо коммерциялык ээлери коммерциялык программанын кээде контроль кылып бизге штрафной санкция киргизиши мүмкүн да, эгер мамлекеттик органдар колдонсо андай программаларды. Ошон үчүн бул багыт бул жанагы акысыз, бирок коду ачык. Коду ачык деген нерсе, значит, ошо программаны өзүнүн максатына же маселесине ылайыкташтырып өзүлөрү кайра жазышат да. Анан ошон үчүн булар арзаныраак болот. Анан булардын технический поддержкасы жок. Технический поддержкага көп акча коротулат. Ошон үчүн ачык коддуу программалар болсо дүйнөдөгү башка колдонгон кишилер өзүлөрүнүн ойлорун айтып, өзүлөрүнүн разработкалары менен бөлүшүп, анан ушул программа өзүнөн өзү жакшыра берет да, сапаты көтөрүлө берет. Ошондой бир артыкчылыгы бар. Корея өлкөсү көп тажрыйба алган. Корея өлкөсү бай болгону менен, көп коммерциялык программаны колдонгону менен, бирок бул ачык коддуу программалар дагы абдан өнүгө баштаган. Анткени ошол көп артыкчылыктары бар. Анан ошол боюнча тажрыйбалар менен бөлүшөлүк деп келген да, ошол бул жолу. Чоң рахмат.